Alo. Kulak sizde. Assalamu alaikum. Aleykum assalam ve rahmetullah barakatuh. Hacıke, men de mындай болуп атат да, атам менен баланын ортосунда мамилени айтасызбы? Анткени атам мага жана чалып тиги коронавирус болуп атканда ийини менен келиним тиги эжесинин үйүнө айчылап кетип калышыптыр да. Анан кийин келип тиги урушуптур, атам чайбайчы. Вирус болуп атканда эмне кетип калсаңар деп. Анан ийиним болсо ачууланып тиги келин болсо үйүнө таштап, анан кийин мага болсо мен үйгө алып барбайм деп атат да. Өзүнчө жашатам деп. Анткени атам жалгыз үйдө да, 75 жашта. Анан түшүнбөйт жатты буларчы. Анан ошону эметип айтып коесузбу деп. Атаңыз жалгыз, анан ошону иниңиз келинчегин үй төркүнүнө таштап, үйгө келбей атабы экен. Ооба, үйүнө төркүнүнө таштап коюптур. Өзүчө атам менен жашат. Өзү азыр жумушта. Эми азыр мени угуп атабы ал? Угушу мүмкүн да, мен азыр запись кылып жөнөтөт элем да инимечи. Макул. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, ата-эне ошол балдарды багат, сооп алыш үчүн жана келечекте багат деген мааниде. Экинчи бир маселе, салынуу кашык деген философия бар Кыргызда. Бул деген сен балдарыңа, ата-энеңе кандай мамиле кылсаң, ошону балдарыңа көрөсүң деген. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз келечекте биздин балдарыбыз бизге кандай мамиле кылуусун кааласак, анда тенебизге ошондой мамиле кылуунун аракетинде болуубуз керек. Ата-энени багуу биздин мойнубуздагы милдет. Кыяматта ушул нерсеге жооп беребиз. Ата-энени нааразы кылып коюу бул Кудайдын нааразылыгына тете иш болуп эсептелет. Ошондуктан келгиле, ата-энебиздер аракча улгайып калганда, биздин жерге муктаж болуп калган учурда аларды боздотпой, сыздатпай, алардын көңүлүн көтөрүш керек. Булар бизге келген конок. Канчалык өмүр берди Кудайым билет, ошол конокторубузду урматтап, сыйлап, узатып алуу биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ата-эненин кадыры жөнүндө көп айткан. Ошондуктан ата-энеге мындай бир жакшы болбой туруп, ата-энени урматтабай туруп, адам бактылуу болуш өтө кыйын болот. Ошондой эле ата-энесин урматтабаган адамдарды билсеңер, алар менен дос болгондун кажети жок. Анткени ата-энесине жакшылык кылбагансаң эч убакта жакшылык кылбайт деген сөз. Ата-энесин урматтабаган адамдар менен куда дагы болуштун кереги жок. Анткени бул сага куда болуп дагы жарытпайт деген сөз. Аны менен коңшуна болуунун да кереги жок. Анткени бул адам ата-энесине, өзүнүн төрөлүшүнө, өсүшүнө себеп болуп, аны баккан адамга жакшылык кылбаган башка бирөөгө жакшылык кылбайт деген сөз. Ошондуктан жанагыдай келиндерге да айтарыбыз, ата-эне улгайып калып, жалгыз калып калган учурда төркүлөп кетип калып, тиги кайната, кайненени карабай койгон, бул дагы жакшы эмес маселе. Өчөшпөш керек. Сен эртең карыйсың, карууң кетет, белиңен күч кетет, ошол убакта сен дагы балдарың жана муктаж болосуң. Билигиниң ата-энеге кандай мамиле кылсаң, ошондой мамиле сен өзүң кайрадан кайтылып келет. Бул салынуу кашык деген бул бар маселе, урматтуу бир туугандар. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Билесизби, пайгамбарыбыздын убагында элдин эркиндиги үчүн болгон чоң казат, жихад болуп, анан ошого бир адам келет. Мени дагы согушка кошуңуз, барып мен мамлекетти коргоюн дегенде, ата-энең барбы дегенде, ата-энем ыйлап таштап келди, ата-энем карып калган, менин жардам муктаж, бирок мен мамлекет үчүн, дин үчүн, эркиндик үчүн мен согушам дегенде, фафихима фажахид, сен барып жихатыңды ата-энеңдин астына кыл, ата-энеңдин кызматын кылып кыл дейт, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан келгиле, окуган намазда эле касиеттүү чүнүктөрдөн бири ата-энеге кызмат кылуу. Аларга уф деп айтуу болбойт. Курани Каримде Кудай Таалам ата-энеге уф деп айтпагыла дейт. Уф деген сөз ата-энеге каршылык көрсөтүүнүн эң төмөнкү нормасы, эң төмөнкүсү, андан төмөн болушу мүмкүн эмес. Көздү акырайтып карагандан дагы эң чөнөкөйү уф деген. Аткарасың, балам иш кыл десе иш кыласың, бирок уф деп уфулдап барып кыласың. Мына ушул арам. Андан жогорукусунун баары арам болуп эсептелип кете берет. Демек, ата-энени карабай таштап коюу, аларды ыйлатуу, нааразы кылуу бул туура. Ата-энеге да кайсар болуп кетиши мүмкүн, башка, бирок колдон келишинче кызмат кыла бериш керек. Кудайым иншалла жакшылыгын берет. Ата-энеге жакшылык кылбагандан жакшылык үмүт этип кереги жок.